Түлкү менен жылан. Кайсы бир кезде түлкү менен жылан дос болушуптур. Бир жолу алар саякатка чыгышып, чытырман токойлорду, бийик тоолорду аралашып, кенен талааны басышып, акыры буура кандап аккан чоң дарыяга келишет. Бирок анда кечмеликтин же көпүрөнүн жоктугунан улам сапарларын уланта албай калышат. Ошондо түлкү: «Кел, дарыядан сүзүп өтөбүз», деп сунуш кылат. Мейли, бирок мен сүзгөндү билбейм да, деп калпайтат жылан. Эч нерсе эмес, мага оролуп ал, дейт түлкү. Ошентип жылан түлкүнүн денесине оролуп, экөө дарыяны кечип жөнөшөт. Түлкүгө аябай оор болот. Бирок ал сыр алдырбай, бүт күчүн үрөп, сүзүп бара берет. Дал жээкке жеткенде жылан бардык күчүн салып, түлкүнү кысып, мойнунан муунта баштайт. Түлкү: «Эмне кылып жатасың? Сен мени өлтүрөсүңбү? Муунтпа», дейт. Анан эмне кылганы жатам? Өлтүрөм, деп жылан эми гана арам оюн билгизет. Досум, көзүңдү ала качып турчу элең. Көрсө ушундай экенсиң да. Мейли, тагдырым ошол болсо кантмегелем. Өлтүрсөң өлтүрө берсиң, деп муунуп баратып, араң сүйлөсө дагы түлкү кууланып айла табат. Менин бир гана өтүнүчүм бар. Өлөрүмдө көзүмө тигиле карап, чыныгы жүзүңдү көргөзүп койчу. Эсиме сактаган бойдон кетейин. Кантсе дагы жакшы достордон элек, дейт түлкү. Жакшы болот. Мен дагы сени акыркы жолу карап алайын, деп жылан түлкүнүн башына башын бетме-бет келтиргенде, түлкү аны мойнунан шап эттире тиштеп чайнап жиберет. Жээкке секирип чыгып, силкине берип, өлүк жыландан кутулганына сүйүнөт. Анан айланаңдан кетпей ийрилип жүрсө дагы, көзүңө тике карабаган досторго ишенбеш керек экен, деп басып кеткен экен. Ошондон бери түлкү менен жылан достошпой калыптыр.